Саламатсыңарбы балдар, котманды күнүңөр менен. Кайрадан кыргыз тил сабагыбызды баштайбыз. Мен Рыспаева Индира Уразалиевна, Балыкчы шаарындагы номер 4 гимназия мектебинин кыргыз тили жана адабият мугалими. Бүгүн биз 9 класстар менен бирге кыргыз тил сабагын өтмөкчүбүз. Сабактын темасы тике жана кыйыр сөз, аларга коюлуучу тыныш белгилер. Балдар, силер бүгүн сабакта бөтөн сөздү колдонуунун жолдорун билүү менен тике жана кыйыр сөз жөнүндө билимдериңерди бекемдейсиңер. Окуучулар сабаттуулугун арттырып, элестетүүңөр, эске сактооңор жана кеп маданиятыңар калыптанат. Эне тилин сүйүп, сабаттуу жазууга, бири-бирин сыйлоого, адептүүлүккө тарбияланасыңар. Балдар, баарыбыз бирге мен киммин деген суроого жооп берүү менен өзүбүзгө жагымдуу маанай тартуулайлы. Мен акылдуумун, аракетчилмин, дилгирмин, сулуумун, апамдын сыймыктуусумун жана эң мыкты окуучумун. Мына баарыбыз эң сонун сөздөрдү айтып, биз өзүбүзгө жагымдуу маанай тартууладык. Анда эмесе сабакты уланталы. Бөтөн сөз адамдардын кебинде кандайдыр бир максаттар үчүн колдонулган башка бирөөнүн сөзү. Мисалы, Нарымбек эртең биздикине конок болуп кеткиле деди. Бул жерде бөтөн сөз эртең биздикине конок болуп кеткиле. Өзүңөр байкагандай балдар, бул бөтөн сөз тырмакчага алынып, өзүнчө бөлүнүп ажыратылып жазылды. Сөз деген маанисине түшүнүп алалы. Бөтөн сөз бул башка, чоочун, бөлөк дегенди билдирет. Ал эми төл өзүнүкү, өзүнө таандык, менчик дегенди билдирет экен. Төл сөз бөтөн сөзгө байланыштуу айтылган өзүбүздүн сөзүбүз же автордун сөзү. Күндө да бар кемчилик. Ал өзүн өзү көрө албайт деген экен Сократ. Балдар, Сократтын улуу, баалуу сөзүн өзүбүзгө жакшылап окуп кайталап алалычы. Демек, ар бир адамда кемчилик болушу мүмкүн. Силер да өз кемчилигиңди өзүң таап, келечекте мыкты адам болууга калыптанып келе жатасыңар. Бул жерде күндө да бар кемчилик, ал өзүн өзү көрө албайт деген сөз бул бөтөн сөз. Бөтөн сөз сүйлөмдүн башында келгендиктен тырмакчага алынып, андан кийин үтүр белгиси коюлуп, сызыкчадан кийин төл сөз колдонулду. Демек, балдар, бөтөн сөз маанисине жараша экиге бөлүнөт. Тике сөз жана кыйыр сөз. Төмөндөгү мисалдарды бирге карайлы. Асанбек агай окуучунун окуусу эч качан түгөнбеш керек деди. Бул сүйлөмдө тике сөз түрүндө колдонуп турат. Демек, окуучунун окуусу эч качан түгөнбеш керек деген сөз бул тике сөз. Ушул сүйлөмдү биз кыйыр сөзгө айландыралы. Асанбек агай окуучунун окуусу эч качан түгөнбеш керектигин айтты. Өзүңөр байкагандай балдар, биз башка бирөөнүн сөзүн өзүнүн сөздүк тутуму жана грамматикалык түзүлүшү боюнча эч өзгөрүүсүз ошол калыбында колдонулган бөтөн сөздүн бир түрү бул тике сөз деп айтылат экен. Тике сөздө деп, дептир, дейт, деген экен деген сөздөр бирге кошулуп айтылат. Кыйыр сөз тике сөздүн алгачкы грамматикалык түзүлүшү, лексикалык курамы жагынан айрым бир өзгөрүүлөргө учурап, бирок андагы негизги мазмун сакталуу менен айтылат. Баарыбыз чогуу бирге тыныш белгилерине көңүл буралы. Шарттуу белгилер менен көрсөтүлүп турат. Биринчи учурда өнөр алды кызыл тил. Бул тике сөз. Тике сөз сүйлөмдүн башына келгенден кийин тырмакчага алынып, андан кийин сызыкча коюлуп, деген сөз бар деп төл сөз айтылды. Экинчи учурда эл мындай деген бул төл сөз
Уят өлімден қату. Тике сөз тырмақчаға алынып жазылды. Төл сөзден кейін қош чекит қойылды. Дейінгі учурда, бұл учурда балдар, тике сөз төл сөздің ортосына келген учуру. Бұл учурда тике сөз тырмақчаға алынады. Айталы, Чыңгыз Айтматов, тил бұл ар бір елдің қаны, жаны деген. Бұл Айтматов деген сөз бұл төл сөздір. Ал эми Айтматовтың сөзі тике сөз бұл тырмақчаға алынып жазылып отырады. Мен деди бугане, силерди ала тоого алып барам. Бұл учурда балдар өзүңөр баамдагандай, тике сөздүн ортосуна төл сөз келип колдонду. Демек, тике сөздөн кийин тыныш белги коюлду, чекит, сызыкча койду дагы, төл сөз айтылды, деди бугане. Андайын кайрадан чекит коюп, үтүр коюлуп, сызыкча коюлуп дагы ала тоого алып барам деди. Талант жугушат, өнөр оошот деген кеп бар. Бул жерде тике сөз талант жугушат, өнөр оошот деген кеп бар, бул төл сөз. Элде өмүрдүн узундугу анын мазмунуна карай бааланат деген макал бар. Бул сүйлөм тике сөз түрүндө колдонулду. Тике сөздөн кийин сүйлөм тике сөз тырмакчага алынып жазылды. Кыйыр сөзгө айландыра турган болсок, эл өмүрдүн узундугу анын мазмунуна карай бааланарын эскертет. Бул учурда биз тыныш белгилери колдонулбастан эле кыйыр түрүндө колдонулдук. Мына ушул сүйлөмгө улай балдар, силер жакшы билген кадимки Арыстанбек ырчынын болгон бир окуясынан силерге айта кетейин. Арыстанбек ырчы Айганыш аттуу сулуу кызга ашык болуп калат. Илгертен сөз баккан, чечендик өнөрдү мыкты өздөштүргөн кыргыз эли ар бир сөздүн маанисине терең талдоо жүргүзөт эмеспи? Ошондо Айганыш Арыстанбекке мындай деген экен: эр жигиттин 3 шериги, 3 асыл мүнөзү, 3 кереги, 3 душманы, 3 жаман жагы, 3 кесири кайсы? Дегенде Арыстанбек төмөнкүчө жооп бериптир. Келгиле балдар, бирге чогуу жооп бергенге аракет кылалы. Эр жигиттин 3 шериги: биринчи асыл жары, тулпары, жан күйөр шериги болуш керек экен, досу болуш керек экен балдар. 3 асыл мүнөзү: чынчыл болсоң кол жеткис, бийик чынарсың. Адал жүрсөң айнышпас, турмушуңда кумарсың. Адилет болсоң калкыңа калыс бийлик кыларсың деген экен. 3 кереги эмне балдар? Силер да бирге таап көргүлөчү. Албетте биринчи бул аш. Өмүрдүн күл азыгы. Суу. Өмүрдүн булагы. Тиричилик, жан берген, тамчысы кан берген. Үчүнчүсү эмне болду экен балдар? От. Өмүрдүн өзөгү. 3 душманы. Жалкоолук кайнатчу шоруңду. Аңкоолук агызат бир күн каныңды. Жатактык уурдатат короодогу малыңды. Мына ушул 3 душмандан сак болгула балдар. 3 жаман жактары: жалтанчаактык алдыртат оозуңдагы наныңды. Жагымпоздук көрүнгөнгө бүгүлөсүң, боло албайсың жагымдуу. Жалганчылык жоготосуң арыңды деген экен. 3 кесири: ушакчылык кыйнаган жаныңды. Алдамчылык ача албайсың багыңды. Мактанчаактык кетиресиң баркыңды. Мына балдар, ушундай улуу сөзгө маани берип, бул сөздөрдү көкүрөгүңөргө кыттай уютуп алып жүргүлө. Жана силер бул сүйлөмдөрдөгү тыныш белгилерди жакшылап көрүп алды деген ишеничтемин. Эми балдар, китебиңердин 231 көнүгүүсүн карагылачы. Бул жерде төл жана бөтөн сөздөрдү ажыратып,
аларга синтаксистик талдоо жүргүзүш керек экен. Биринчи сүйлөмгө чогуу карайлы. Гёте мындай дептир: байлыктан ажыроо анча мынча жоготуу, кайратын жоготуу, бардыгын жоготуу. Гётенин сөзү тырмакчыга алынып, бул тике сөз түрүндө колдонулду. Ал эми Гёте мындай деген бул төл сөз. Эң маанилүү, мазмундуу сүйлөм экенин өзүңөр күбө болдуңар балдар. Үй тапшырма. Схемага карата сүйлөм түзгүлө. Экинчи, 20 суроодон турган мультиуроктон тест түзүп, мен силерге төмөнкү ссылканы жөнөтүп отурам. Бул ссылкадан силер тестти аткарып, Telegram жана WhatsApp баракчаларынан мугалимиңерге өзүңөрдүн алган упайларыңарды жөнөтсөңөр болот. Анда эмесе балдар, көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат. Кийинки сабакта жолугушканча сак саламатта болгула.